Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, кече Чолпон Алыевна дагы айтты эле, бүгүн мен да кайталайын. Себеби укпай атат да айткандан кийинчи. Мына кыргыз мамлекетибиздин дүйнөлүк олимпиадалык аренада туубузду көтөргөн спортчуларыбыз. Мына кыргыз спортчуларынын эл аралык аренадагы ийгиликтери кыргыз мамлекетинин, улуттун, кыргыз элинин абийири. Biz Kırgız memleketinin imiji, el aralık imiji. Kırgız sporçuları dünyada bugün 5. orunduka çıktı. Çoğun держава, Kıtay, Amerika, Rusiyalardan keyin. Kırgız sporçuları. Mehneti menen, talant menen bular Kırgızstan jilegin көтөрүп атат, намысын коргоп атат. Бирок мына бүгүн 11'de чечилиш керек экен, чечилбей атат. Монголияга, Азияга уча албай турат. Именно Айсулуу Тыныбекова, именно Акжол Махмудов Олимпиаданын күмүш медалынын ээлери бүгүн билетке Минфин тыйын которбой жатат. Мына караңыз, Кыргыз мамлекетинин намысын коргогон биздин спортчуларыбызга болгон мамиле. Бул Минфиндеги кыргыз спортун түшүнбөгөн специалисттердин отургандыгы. Алар айтатмыш, давайте фонд ачып туруп элден топтоп барбайсыңар депчи. Бул эмне деген мамиле, урматтуу президентибиздин өкүлү. Азыр протоколдук тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрага, Минфинге. Келиңиз, мына Монголияда Азия оюндарынан мамлекетибиздин аты чыкпай калбасын, тез бөлүп бериш керек болот.